адамзат коомунда баланы бутуна тургузуп, келечек турмушуна багыт берип, инсан катары калыптанышына жол ачкан кесиптин ээси мугалим. Биздин заманга чейинки доорлордо бала тарбиялоодо, кесиптик багыт берүүдө, устаз шакирт жолу кеңири чөйрөдө пайдаланылып келген. Ал эми Кыргыз чергесинде 20-кылымдын 30-жылдарынан тартып баардык чөлкөмдө атайын билимдүү адистер балдарга таалим тарбия бере баштаган. Я учитель. Меня зовут Дюшен. Я буду учить ваших детей. Мы построим здесь школу. Я приехал из города. Я учитель. Айрыкча акыркы 100 жылдыктын аралыгында карапайым жумушчудан тартып, ири ачылыштардын ээси болгон илимпоздордун, дүйнөгө таанымал чыгармачыл инсандардын, бийликтин жогорку бутактарында эмгектенген инсандардын дүйнө таанымынын кеңейишине, алардын ийгилик сересине жетишине мугалимдердин тийгизген таасири, кошкон салымы зор. Мугалимдик кесип мен өзгөчө деп айткым келет, конечно. Өзгөчөлүгү ушунда мугалим бир караган адамга барды, сабагын өттү, кетти деген пикирлер жаралган учурларда жок эмес, а бирок ошол 1 сааттык студенттерге болобу же окуучуларга, мектеп окуучуларына болобу сабак берүүдө ошол алдыга коюлган программаны толук кандуу жеткирүү үчүн мугалим жок эле дегенде ошол сабактын, ошол өтүлүп аткан сабакка бери жагы 3-4 саат даярданыш керек болот да. Мурдагы пландагы каралган материалдарды, анан бүгүнкү күндөгү мына маалымат булактарынын ушунчалык көптүгүн эске алганда, бүгүнкү заманбап баардык маалымат булактарын карап чыгып, аларды толуктап сабакты ар жылы толуктала турган маселе да. Бекер айтпайт да, мугалим деген бул өмүр бою окуш керек, студент. Вечный студент деп орустар айтышат го. Мугалим бул вечный студент. Мен башкасын айтпайын, айга барып желекти тагышкан космонавттар деле эң биринчи билимди жөп жөнөкөй мугалимден алышкан деген ырсаттары бул жөнөкөйүнөн айтылган эмес. Мунун ичинде терең мазмун, чоң философия жатат. Ошондуктан урматтуу педагогдор, кымбаттуу мугалимдер, сиздердин баардыгыңыздарды келе жаткан мугалимдер күнү менен мен чын жүрөктөн куттуктаймын. Мугалимдин күндөлүк ишинин түйшүгүнүн да, ал аткарган эмгектин үзүрүнүн да көлөмүн туура баалап, белгилүү бир формула менен эсептеп чыгарууга мүмкүн эмес. Мугалимсиз кантип чыксын баатырлар? Чын-чынында мугалим досторум, ата-энеңден кем көрбөгө акың бар. Ал жогорку окуу жайын бүтүп калгандан эле мугалим болуп жаралып калбайт. Демек, ошол окуучу студенттерибизге сабак берип, тарбия берүү процессинде калыптана турган жоопкерчиликтүү өзгөчө бир кесип да. Анын түшүмү дагы башка бир өндүрүштө конкреттүү бир нерсени жасап чыгара турган болсоңуз көрүнөт. Жасаган ишиңиздин жыйынтыгы өз убагында көрүнөт да. Мугалимдин ишинин жыйынтыгы бул өз убагында көрүнбөй турган нерсе да. Ал көп жылдарды өзүнүн ичине камтыган чоң процесс. Окутасыз, тарбиялайсыз, чоңойтуп, алардын ар бирин ошонун өзгөчөлүгүнө, психологиялык өзгөчөлүгүнө, индивидуалдык өзгөчөлүгүнө жараша мамиле кылып, аларды окутуп, тиешелүү маалыматты толук бергенден кийин ал ошол маалыматты кабыл алып, өзүнүн ичинде бышырып, анан бир коомдогу бир инсан катары калыптанып, өзүнүн ордун табыш керек. Айрыкча өзүңдүн балдарың эмес, бирөөнүн баласын тарбиялаш азыркы учурда өтө кыйын. Азыр убактысы келгенде өзүң балдарың деле сөзүң укпай, же өз билгенин кыла турчу деңгээли болуп калды. Эми университетте мугалимдерди даярдаш бул мындай айтканда эки эсе татаалыраак да. Азыр маалыматтар технологиясы болгон мезгилде билим алуу бир жактан оңой болуп калды, бир жактан кыйын болуп калды.
Себеби күндө өзгөрүүлөр көп, интернет булактары же болбосо башка жактардан маалыматтарды алганга болот. Бирок ошол маалыматтарды өз убагында сактап туруш маселеси да, эсте тутуу маселеси. Ошон үчүн азыр көпчүлүк деңгээлде билим сапаты дегенибиз бул белгилүү деңгээлдеги адистикке же болбосо адискөйлүктү жогорулатышка алып баратат да. Технологиялык башкаруу учурунда мугалимдер үчүн да жаңы түйшүктөр жаралып, билим берүүнүн жаңы усулу, жаңы ыкмалары пайда болууда. Ал жаңылыктарды өздөштүрүп баруу, заманга шейкеш билим берем деген ар бир окутуучунун милдети катары кабыл алынат. Жашоо бир орунда турбайт экен, бул өзгөрүлүп турат экен, астыга жылуу болот экен, өнүгүү болот экен. Ошого ылайыктуу деңгээлде жаңы усулдар, жаңы ыкмалар, жаңы мындай айтканда жаңылыктар пайда болуш керек экен да. Бул замандын жашоонун талабы экен. Ошондуктан азыр маалымат канчалык көп болсо, ошонун баардык маалыматты бир эле учурда адамдын эсте тутуу мүмкүнчүлүгүнө туура келип калып атат да. Ошондуктан азыркы осулдуктар керектүү гана маалыматты алып, ошол маалыматтын негизинде жашоо турмушта колдоно алууга барыш керек болуп атат да. Азыр мына заман талабына жараша жаңы технологиялардын заманы болуп атат. Ошол технологиялар менен технологияларды колдоно билбесе, алар менен тааныш боло албаса, сабагы өзүнүн эффективдүүлүгүн бербей калышы мүмкүн. Андай колдонмолор, азыркы заманбап колдонмолор, методикалык китептер, ар кандай электрондук китептер зарыл. Ансыз азыркы учурдагы толук кандуу сабакты элестетүү мүмкүн эмес. Жаштар үчүн мугалимдердин өткөн сабагы кесиптик багыт берсе, сүйлөгөн сөзү, жүрүм туруму жаштарга үлгү болуп тарбиялайт. Ошондон улам окуткан мугалимдеринен таасирленип, мугалимдик кесипти тандаган улан кыздар арбын кездешет. Мен мугалимдикти тандаганга эч качан өкүнбөйм. Себеби бул мугалимдикти мен кичинекей кезимден баштап эле эже агайларымды көрүп, аларга сыймыктанып, алардын иштеген ишин көрүп, аябай таасир алчумун. Ошон үчүн да мен бул кесипти тандадым. Бул кесипти тандаганыма жана ошондой эле бул биздин университетти тандаганга эч качан өкүнбөйм. Ар дайым жаштарга айтып кетмекчимин. Башкача айтканда, азыркы учурда мейли эртең юрист бол же экономист бол, бирок мугалимдик кесип эң ардактуу жана бул мугалимдик кесипке жетпеген адамдар канча демекчимин. Жана ушул кесипти тандоого өндөмөкчүмүн. Анан биздин университет жөнүндө айта кетсем, бул университетте билим деңгээли жогору. Бул башка университеттер менен тең тайлашып келе жаткан университеттердин бири. Азыркы учурда бара-бара өнүгүп өркүндөп жаткан университеттердин бири. Башка студенттерге дагы сунуштамакчымын, окуучуларга, эми мектепти бүтүп жаткан окуучуларга дагы. Жаңылануу багытынан алып караганда, Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучулар жааматы үзгүлтүксүз изденүүнүн үстүндө иш алып барышат. Окуу жылынын башынан тартып эле ар кандай сынактарга катышат. Окуу жайдын илимий потенциалын көтөрүүнүн үстүндө иш алып барууга басым коюлат. Биз акыркы 3-4 жылдан бери илим менен алектенген адамдарга кеңейтилген мүмкүнчүлүктөрдү жаратып берүүнү колго алдык. Атайын жоболорду иштеп чыгып, аларды кызыктыруучу материалдык айрыкча багытындагы колго ала турган маселелерди чечип бере алдык деп ойлойм. Ошонун жыйынтыгы да болсо керек. Анан профессордук окутуучулар жамаатынын илим менен, илим багытында алектенген окутуучулардын ишмердүүлүгү мына акыркы жылдарда көрүнө баштады да. Мисалы, мына 2016-жылдын жыйынтыгында Чакан университетибизде ушул илимдин 11 багыт боюнча, даже 12 багыт боюнча илимдин кандидаттыгын коргогон адамдарыбыздын өзү бул өзүнчө бир көрсөткүч катары мындай атаганга туура болот го. Ошол эле мезгилде университетте 7 багытта илим изилдөө борборлору жолго коюлуп иштерин алып барып атат. Ал илим изилдөө борборлорун жалпы жумурай журтка белгилүү болгон академик, профессорлор, агайларыбыз, эжекелерибиз жетектеп, ал жерде бир нечелеген илимий кызматкерлер иштерин жасап, аткарылган иштерин өндүрүшкө киргизүүгө аракет кылып, анан Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын патенттерин алып, мына бир чоң ийгиликтерди жарата алышты да. Бул илимий борборлор.
бир ганакей профессордук окутуучулар жамаатынын ганакей илим изилдөө ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө багытталбастан жаш досторубуз болгон студенттерди студенттик күндөрдөн баштап ошо илимге тартууга, жаңы бир ачылыштарды жасоого, ал жасалган ачылыштарды өндүрүшкө кийирүүгө багытталган илимий борборлор да. Мугалимдердин бул өзгөчө түшүгү эске алынып, өлкөбүздө октябрь айынын алгачкы жекшембиси Мугалимдердин күнү катары белгиленип, ар жыл сайын майрамдалып келет. Мугалим жаркын өмүр эң бир кымбат, адамга ак жол тилейт, чебер кылдат. Билимдин акыл эстин саяпкери буларга миң мертебе алкыш, урмат.